шаардын балансында болгону менен электр энергиясы бүгүнкү күнгө чейин карала элек. Ошо электр энергиясынын жоктугунан эле үйүбүз токтоп калды. Эң башкы көйгөй трансформатор. Бул жерге деген 2 миллион 400 миң бөлүнүп берилген. Бөлүнгөн акча эмне болду? Башка жерге бөлүнсө керек аны. Мэрияга буга чейин бир нече ирет кайрылып, эч кандай жооп ала албагандыгын. Былтыр мэрдин өзүнө кайрылып, мен ушул жерге чакыргам. Мен ушул элдерди чогултуу субботаны ушул жерден күтсөм келген жок. Трансформатор маселеси боюнча качан коюлат, эмне болот? Айтылды, бирок кече эле аткарылыш керек деген нерседен алыс болушубуз керек. Ушул жерде турган элдердин баары ошо светке муктаж да. Биз мына 26-жылдын бюджетин уже бекитип койгонбуз да. Эмне себептен мэр элди ушундай жерге кабыл алып деп. Мен азыр бир нерсе деп айтыштан кичине алысыракмын, эртең баарын жалган жол болгон да. Тооккана бар. Даратканнын ичиндегидей жыт да. Көрөбүз, барып көрөбүз. Да эскертпе беребиз бирок. Эгерде ушундай талаптарга жооп бербесе, чара колдонобуз. Эч ким учукпайт, эмнеге анткени баардыгы кыргыз. Саламатсызбы көрүүчү, мен Балыкчы шаарындамын. Азыркы мен турган жер Балыкчы шаарынын күн батыш тарабы болуп эсептелет. Бул жак 2012-жылы трансформация болуп, 2017-жылдан баштап тургундар үй жайларын сала баштаган. Азыр 20дан ашык үй бар. Жалпы жөнүнөн бул жакта 80ден ашуун чек белгиленген. Бирок бул жактагы маселе бүгүнкү күндө жол жана дагы электр энергиясы болуп эсептелет. Электр бул шаардын балансында болгону менен электр энергиясы бүгүнкү күнгө чейин карала элек, тагыраагы трансформатор коюла элек. Азыркы күндө өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта тургундар жакынкы үйлөрдөн электр чогулгаларын чоап алып, азыр мындайча айтканда кыргызча эле жарык көрүп жаткан учуру. Бирок бул техникалык талаптарга жана коопсуздук талаптарына жооп бербеси толук бышык. Ошон үчүн бул жактагы тургундар мэрияга буга чейин бир нече ирет кайрылып, эч кандай жооп ала албагандыгын айтып келишет. Бул жактагы маселе кыш жакындап келаткан сайын тургундардын жүрөгүн өйүйт. Анткени кышында сөзсүз түрдө кубаттуу электр энергиясы болбосо маселе болушу толук ыктымал. Андыктан тургундарга сөз берели, андан кийин уланталы. Менин атым Эмил Асанакунов, ушул жаңы конуштун тургуну болом. Бул жака качан үй курдуңуздар эле? Бул жерге мен 19-жылы ушул жерде алып, анан ошондон бери үй куруп келип, мына быйыл кирип атам. Эми көрүүчүлөр үчүн түшүнүктүү болуш үчүн, эми башка жактарда мисалы жерлер басылып алынып, анан алынбай президенттин амбициясы менен чыккандан кийин аны ошо жергиликтүү бийлик балансына алып, анан ошо электр энергиясы, суу аркы беркилерин телеп атпайбы? Анан силердики андай эмеспи? Жок, бизде мыйзамда ар бир кишиде кызыл китеби бар. Биз бул көбүнесе бүт эле 95% сатып алганбыз да, кызыл китеби менен мыйзамдуу түрдө. Алган эмес, бореки бүтүп калган үйлөрдүн башаты уже тех паспорттарын алып эксплуатациясына кирип калды. Ошо баардыгы. Эми азыркы күндөгү маселе эмне болду дейм ошо? Эң биринчи биздин маселе бул свет маселе, эң чоң көйгөй. Бул свет маселесин эми биз деле буга чейин 6 жылдан бери мурунку мэрлер дагы билет. Кайрылып жүргөнбүз. Мен кайрылып жүргөм жекече. Бул элдер да кайрылып барып жүрөт. Анан ушул бир башында бир 2-3 жыл ушул проектти Госстройдон экспертизадан өтпөй атат деп келишкен бизге. Андан кийин бир 2-3 жылдан бери эчтеке бизге айткан да жок, деген да жок, көңүл бурган да жок. Кайрылып атабыз, кабылдадык, жазып алдык дейт. Эч кандай реакция жок. Анан ушул ишке, ушул кайрылууга биз дагы аргасыздан болуп атабыз. Же болбосо бул жергиликтүү эле бийликтин чече турган маселеси болчу мындай. Негизи буга чейин бир аракеттер болуп, акча каражат каралды беле? Бул жерге деген мен ушул 20-21 жылдары, 20 бекен, 21 бекенби местный кеңешке кайрылып атып, ошол жердеги УМСтин ошол кездеги начальниги анан 2 миллион 400 миң бөлүнүп берилген. Ушул трансформаторлорго деп. Бул жакка деп берилген. Анан бирок акчасы даяр болуп, ошол проекттиги Госстройдон экспертизадан өтпөй атат деп эле салынбай, алынбай калды да. Даже тендер башталабыз деп аткан. Мына эмкайда бул трансформатор курганга тендер уюштурабыз деп баштады эле. Анан ошол экспертизадан өтпөй, ошол проблема болуп, көйгөй болуп, ошойдон калып калды. Бөлүнгөн акча эмне болду? Мен кайдан билем аны. Ошол жактан башка жерге бөлүнсө керек аны. Мага айтпайт да. Бизге колубузга эң акыркы жолу мэрияга качан кайрылдыңыз? Мен бул 2 ай мурун баргам. Ал бул жерде 3-күн сайын кабылдама болот жарандардын. Анан бирок вице-мэр болчу. Анан аларга кайрылсам, ошондой эле жанагы деле биз кабылдадык. Данный ачсап койгула. Биз иш алып барабыз дейт. Анан жок. Анан
башка жактан чалып калышат магачы. Мисалы үчүн былтыркы кайрылуумда соцпомощтон чалып атат. Соцпомощь электроэнергиясын эмне дейт? Эми ушуну айтып атпаймынбы. Соцпомощь чалып сиздин эмне муктаждыгыңыз бар бизге кайрылыпсыз дейт. Мен айтып атам, менде жеке эч кандай муктаждык жок. Бул трансформатор силер чече аласыңар соцпомощь. Былтыр мэрдин өзүнө кайрылып, мен ушул жерге чакыргам. Келип бериңиз деп, суббота күнү барайын деген. Мен ушул элдерди чогултуп суббота күнү ушул жерден күтсөм келген жок. Бир 3 жыл мурун мурунку мэр бизге ушул жактан 2 столба коюлуп, убактылуу 2 кызым тартып берип койгон. 2 кабель. А деле мындай эле слабый эле кабель. Анан эми азыр мына өзүңөр көрүп атасыңар, азыр эл көбөйдү. Азыр ар ким мындай колунан келген аракетин тырмалаңдап атат да, ар көчөдөн бир тартат, бул көчөдөн бир тартат. Өрттөнүп атат. Бу жакта былтыр кышында 2 кабель күйгөн уже. Анан бул коопсуздук, мындан бир кырсык чыкса бирөөнү шооруда. Анан ушул эле эң көйгөйлүү маселебиз ушул да биздинчи. Эми биз деген ушул жер бөлүнгөндө эле жер алганбыз да, ушул медиадан токтом чыгып эле өзүбүздүн эле жерибиз. Анан ушу үй салып атып эле ошо электр энергиясынын жоктугунан эле үйүбүз токтоп калды. Анткени эми цемент куюш үчүн бетономешалка керек экен, аны кош керек экен. Кошуналарда свет жок болсо анан каякта? Ошол себептен биз үй сала албай ушул убакка чейин турабыз ушу. Арга жерден светтер тартылып алынганда кошуналар эми жашап атат, эми бүт эле чыңалып күйүп кетет, кабелдер жарабай калат. Бул ушул жерде турган элдердин баары ошо светке муктаж да. Эми бир трансформатор алып, ушу элдердин эмесин көйгөйүн угуп, ушу бизге бир свет жагынан карап берсе жакшы болмок. Ушул жерде турган баардык тургундардын ушу көйгөй ушу электр энергиясы болуп атат. Чыңалма чайнек сайсаң плиткаң тартпай калат. Плитканы сайсаң свет үлүрөйүп калат. Анан ушул эмне үчүн? Бул анткени кабелдин баары, чаңалдын баары аркы көчөлөрдөн алганбызда өзүбүздө трансформатор жок. Кеп ошондо болуп атат. Эң башкы көйгөй трансформатор. Тургундардын дагы бир маселеси бар. Ошол турган конуштун ары жагында, тагыраагы күн батыш тарабында тооккана бар. Тооккана дегеним тоок фирма бар. Анын жыты бул жака шамал болгондо келип турат. Ал эми балыктын шамалы кандай экенин өзүңүздөр толук билесиздер. Ошон үчүн алардын дагы кыжаалат кылган маселе дагы ушул. Бул боюнча жергиликтүү бийлик кандай иш алып барат, алдыда бул жөнүндө дагы кызыгып сурап көрөбүз. Бирок буга чейинки маалыматтарга караганда, мурда муну жеке тараптар иштетип келип, андан кийин мамлекетте бир мыйзамдар менен маселеси болгондугуна байланыштуу бул мамлекеттин карамагына өтүп, бирок мурдагы эле ээси азыркы күндө мамлекеттен ижарага алып иштетип жаткандыгы бизге маалым болду. Бирок сөзсүз түрдө санитардык нормаларга дал келиши дагы шарт, анткени айылга жакын жерде жайгашкан. Анан экинчи маселе, бул жерде биздин артыбызда бир көрүнүп турса керек, бир 60 деген эме абышка бар, бизнесмен, аны билет баары эле. Ошонун тоок фирмасы бар. Эми ишмердигүнүнө биздин маселе жок. Мейли тоок бага, пил багабы бизге. Жыты ушул жака келип бизге азап берип атат да. Кичине жел жүрсө эле, жел болуп турат бул жерде. Түштөн кийин кечки маал. Балыктын шамалы эми. Анан ушул жерде эле тим эле киши чыдас. Даратканын ичиндегидей жыт да. Ушул жерчи. Үйгө бир конок келсе уяласың. Алар тузулат. А бул жыт биздин эле бул жан коңшу маселеси эмес, мына Боорек районунун бүт маселеси. Эч ким унчукпайт, эмнеге? Анткени баары тегине кыргыз. Да, кыргыз эми чыдап жүрө беребиз да. Ушул жакта бир орус жашаганда бул маселе жак көтөрүлмөк. Анан ушуну тетигиреки жер башка ыкма менен тазалаппы? Же ушул тооккана ошо же вентиляция коюш керекпи? Же тооккана ушул элдин арасына жайгашкан мыйзамдуу туурабы эмеспи билбейбиз. Негизи тооккана деген Агрогуштун 2 тоокканасы бар. Алар тоонун этегинде. Элден алыс. Биз деле ушул шаардын элибиз. Анан көңүл бурулбай аткандан ушул аргага, ушул жолго барыш керек болуп, ушундай кайрылуу жасап атабыз да. Негизи бул кайрылууну былтыр эле жасайлы дегенбиз. Эми ошондо жаңы мэр келди болуп, анан кое туралы жасалып каларды дегенбиз. Бирок болгон жок. Анда эмесе ошо мэрдин өзүнө дагы бул ушул суроолор менен кирип кайрылып көрөлү, жооп алганга аракет кылып көрөлү. Эмне себептен бул шаардын балансында турган конуш электр энергиясына муктаж болуп турат? Суроо. Буга чейин деле акча бөлүнүп туруп, ал акча кайда кетти деген суроо бар. Ал жер биздин жер. Мамлекетке кайтарганбыз ал жерди. Мамлекет көткөн. Бирок ошондой эле баягы ишкерлерди колдоо иретинде биз кайра ижарага бергенбиз ал жерди ишкара. Ошол элден канча метр километр алыстыкта жайгаш керек.
эми ал тооккананын негизи охранный зонасын өзүнүн определенный немеси болот да, охранный зонасы бул квадратка анын ичиндеги объемго жараша болот да негизи. Көрөбүз барып туруп, да эскертүүлөр беребиз бүгүн. Эгерде ошондой талаптарга жооп бербесе, анда значит мыйзам чегинде чаралар. Буга чейин эскертүүлөр берген экенсиздер да. Буга чейин мен өзүм барып эскертүү бергем. Өзүм лично барып көрүп келгем, потому что биз баланс калганда көрүшүбүз керек да. Эмне там анын ичинде өрүк багы бар, анан тоокканасы бар көргөм. Бирок действительно жыттанганмагачы. Анын ээсин чакырып айткам. Ээсин чакырып эскертүүнү бергем. Бул маселени чечиш керек деп. Азырда мен комиссия жөнөтөм. Дагы эскертүү берем. Эгерде бул маселе чечилбесе, анда жанагы мен айткандай алып туруп чара колдонобуз. Трансформатор боюнча мен дагы айтып коеюн сиздерге. Трансформатор боюнча 2025-жылы Таш-Рабат районунда электр энергия болгон эмес да. Биз ошол жерге 15 километр линия тартканбыз. Сит кабелдердичи. Андан сырткары 350 штук жаңы железобетон столбар коюп бергенбиз. Эми азыр тургундарыбыз келип туруп тура негизи көйгөйдү айтыш керек. Көйгөй болгон жерде биз аткарып, ошол нерсени аткарып келатабыз, Кудай буйрса. Билесиздер. Азыр эми баягы ошол жердин жашоочулар тарабынан арыз түшүш керек бизге, потому что биз ал жерде жасаган основаниесин биринчиден негиз керек да. Негиз керек. Экинчиден азыр архитектуранын жетекчисине мен тапшырманы койдум. Рейстин жетекчисине тапшырманы койдум. Азыр комиссияны чыгат, кадастрдын жетекчиси бүт барып туруп ошол жерден бизге немесин схемасын аныктап бериш керек. Ошонун негизинде биз канча метр кабель тартышыбыз керек, канча столбаны коюшубуз керек, кандай алып барышыбыз керек. Ошону бизге архитектурный схемасы керек. Формировать этип берсе болду. Биз аны бюджетке киргизебиз. Биз бюджетке киргизген нерсени аткарып беребиз чекесинен. Кудай буйрса анда киргизип туруп, ошо Сарбулак районундагы тургундардын көйгөйүн чечип беребиз. Кудай буйрса, аманчылык болуп турса. Бирок бир нерсе белгилеп коюшум керек. Айтылды, бирок кече эле аткарылыш керек деген нерседен алыс болушубуз керек. Потому что бюджет бар да бизде. Биз мына 26-жылдын бюджетин уже бекитип койгонбуз да. Ошо негизинде иштер аткарылып атат. Бирок ачык айтып коеюн, биз быйыл бүт сметасы барын чыгарып, проекттерин жасап туруп, 27-жылы 1-кварталга киргизип беребиз. Жарайбы? Эртелет кышка эртелет көрсөңүз. Потому что бизде бюджет деген нерсе бар да. 26 бекип калган туурабы? 26 полный бекилип калган да. Ошо туура түшүнүңүздөр. Бул эми баягы мамлекеттик бюджет да, булчу мыйзамдар бар. Бюджеттик мыйзамдар бар, ошого так кылышыбыз керек да негизи. Кечиресиз, жана ушул маселе чечилгиче, ушул болгончо закон жана сөз баштадыңыз, убактылуу бир трансформатор ортого коюп турса болобу? Бизде кабелдер күйүп атат. Коюп берген. Азыр мен мындай кылайын андачы. Азыр мындай кылайын. Если биз 9 айлык менен аны өзгөртүү киргизе турган болсок, мен азыр бир нерсе деп айтыштан кичине алысыракмын, эртең баарын жалган жооп калбайын да. Ошого биздин балдар барып туруп, бүт силер схемасын отургузуп бергиле, сметасын санап көрөйлү. Анан кийин смета если мындай арзаныраак болсо, анда быйылкы жылга киргизип беркелей байланда. Планга. Былтыр биз кайсы айда бердик? Декабрларда бердик да, туурабы? Ноябрь, декабрларда нарак ишке бердик да. Бул эми жумуш боло берет. Столба бизде чыгат мынакей, билесиздер, балыкчыдан. Кабелди Россиядан заказ беребиз. Оптом арзан барда. Анан киловаттын мощностьтун санап чыгыш керек. Бул эми баягы мен азыр бу жерден жооп бере тургандай иш эмес да. Ошого биздин кызматкерлер барсын, мага сунушту берсин, сметасын чыгарайлы. Канча метр кабель кетет, канча штук столба кетет, канча трансформатор алабыз. Ошонун негизинде анан биз аракет кылабыз, жылдын аягына чейин планга киргизгендей кылыпчы. Рахмат. Суроо жооптор бүтсө, урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир нерсени түшүндүрүп кетейин. Эмне себептен мэр мындай элди ушундай жерде кабыл алып деп силер ойлоп калбайбы? Туура түшүнгүлө себеп дегенде биз мэрдин кабыл алышынан кечигип калды элек. Мэр элдерди кабыл алып бүткөндөн кийин анан ушул ооздон кармоо болуп суроолорубуз айтканга туура келип калды. Ошону дагы мен түшүндүрө кетейин. Антпесе баягы көрүүчүлөрдүн ойлору бар да. Балыкчынын мэри элди тиягынан кабыл алып, биягынан кабыл киргизип отурса болбойт беле деген сыяктуу сөздөр бар да. Рахмат, амансың. Кабыл алган да бүгүнчө. Түшүнүктүү. Ар 3-чү күн сайын биз жарандарды кабыл алабыз. Жогоруда өзүңүздөр көргөндөй балыкчы шаарынын мэрине биз кирип чыктык. Анда биз эки маселе менен келгенбиз. Биринчиден трансформатор маселеси боюнча качан коюлат, эмне болот, ушу күндө эле жарандар ошо электр энергиясына муктаж болуп жүрө береби деп. Ал 2026 жылдын бюджети бекип калгандыгын,
жылын белгилеп 2027 киргизгенге аракет кылууну айтты, жок сөз берди. Ал эми эгер трансформатордун баасы арзаныраак болуп калса 2026 жылдын аягына чейин эле карап бере тургандыгын айтты. Кысасы бул маселе чечилет деп сөз берди. Ал эми экинчи маселе боюнча тоок фирма боюнча ал буга чейин дагы өзү баргандыгын, текшергендигин жана эскертүүлөрдү бергендигин айтты. Ал эми мына жакын арада да комиссия жиберип, эгерде ошол мурдакы берген эскертүүлөр ордуна коюлбаса, ал тоок фирманын маселесин карап чыгууну дагы элге убадалады. Жалпы жонунан балыкчы шаарына болгон сапарыбыз ушундай менен аякталды.